Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабактын темасы сүйлөмдүн ээси. Балдар, биз сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалы. Кана балдар, баарыбыз жылмаябыз. Азаматсыңар балдар. Демек, биз бүгүнкү сабагыбызды жылмаюу менен баштайбыз. Сабактын максаты: сүйлөмдүн ээси тууралуу маалымат алып, мекенди сүйүү текстинин мазмуну менен таанышасыңар. Сүйлөмдүн ээсин таап, тексттин мазмунуна талдоо жүргүзөсүңөр. Мекенди сүйүүгө, элементи менен таза жазууга, жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөсүңөр. Жаңы тема. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, ар бир адам өз мекенин сүйөт. Мында балдар, адам деген сөзгө биз ким деген суроо беребиз. Ким? Адам. Мында адам деген сөз бул сүйлөмдүн ээси болот. Демек, биз адам деген сөздүн астын бир түз сызык менен сызабыз. Эки жүз сексен жетинчи көнүгүү. Мында балдар, текст менен иштөө тапшырмасы берилген. Тексттин темасы мекенди сүйүү. Илгери жер үчүн өз ара талаш тартыш согуш болуп, бирин бири басып алып турган учур эле. Күчтүү армиясы менен башка элге чабуул коюуга даярданган кол башчы жоокерлерине маалымат берүүчү адамды кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Андан жол көргөзүп берүүнү талап кылышат. Койчу жол көргөзүүдөн баш тартат. Жоокерлер аны алтын беребиз деп алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок койчу: мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Мекенимди, туулган жеримди, өз элимди сатпайм деп бекем турат. Көрдүңөрбү балдар? Ошентип бир эле чабан чоң элди кандуу согуштан куткарып калды. Балдар, текст түшүнүктүү болдубу силерге? Демек, биз көнүгүү иштөөгө өтөбүз. 288 көнүгүү. Мында балдар, тексттин 3-4 сүйлөмүн көчүрүп жазып, ээнин астын сызып, аларга суроо бергиле деген тапшырма берилген. Демек, балдар, биз биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Кана балдар, жоокерлер деген сөзгө суроо берип көргүлөчү. Туура айтасыңар балдар. Демек, жоокерлер деген сөзгө биз кимдер деген суроо беребиз. Кимдер? Жоокерлер. Демек, бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси жоокерлер деген сөз экен балдар. Демек, биз ал сөздүн астын бир түз сызык менен сызабыз. Эми балдар, экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Андан жол көргөзүп берүүнү талап кылышат. Мында балдар, сүйлөмдүн ээси
Жол. Суроо беребиз. Туура. Жол деген сөзгө биз эмне деген суроо беребиз. Эмне? Жол. Демек мында жол деген сөз сүйлөмдүн ээси болот. Биз анын астындагы бир түз сызык менен сызабыз. Эми балдар, биз азыр адашкан сөздөрдөн макалдарды курагыла деген тапшырманы иштейбиз. Демек бизге адашкан сөздөр берилген. Алар алтын, чыгат, жерден, чыгат, элден, баатыр деген адашкан сөздөр. Демек, мына ушул сөздөрдөн биз бир макал курайбыз. Ойлонобуз балдар. Азаматсыңар. Демек, бул кандай макал экен балдар? Бул макал алтын жерден чыгат, баатыр элден чыгат деген макал экен балдар. Мында алтын деген сөзгө суроо бергилечи балдар. Туура. Эмне деген суроо берилет. Эмне? Алтын. Демек, алтын деген сөз бул сүйлөмдүн ээси. Ал эми баатыр деген сөзгө кандай суроо беребиз балдар? Туура. Биз баатыр деген сөзгө ким деген суроо беребиз. Ким? Баатыр. Демек, бул сүйлөмдүн ээси баатыр. Демек, биз ал сөздөрдүн астындагы бир түз сызык менен сызып, көчүрүп жазабыз. Эми балдар, 289-көнүгүүнү карагыла. Мында биз жогоруда иштеген 288-көнүгүүдөй кылып иштейбиз. Мында 5-6 сүйлөм менен да дал ошондой иштегиле деген тапшырма берилген. Үйгө тапшырма. Сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүү. Балдар, жогорудагы 4 сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, ал сүйлөмдөрдүн ээсин таап суроо беребиз жана сүйлөмдүн ээсинин астын бир түз сызык менен сызабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.